Бекер, кайра келатканда да бизди күтүп алган макулбу? Ушул номерди 315 деген номер бар. Машинене, автобусту макулбу? Коопсуз, арзан, жеткиликтүү жана туруктуу коомдук транспорт коомдун көптөгөн көйгөйлөрүн чечет. Бириккен Улуттар уюмунун жумалыгы болуп атат. Бул жумалык ушул жол коопсуздугуна арналган 49-линиянын бир эле автобусу 315 деген номер бекер ташыйт жүргүнчүлөрдү. Акциянын негизги максаты бул саясатчылардын көңүлүн коопсуз жана жеткиликтүү коомдук транспорт менен камсыздоо. Ал эми жарандардын көңүлүн коомдук транспорт менен колдонууга буруу. Кичинекей маршруткаларга караганда аябай эле ыңгайлуу элге. Жарык ичи. Ана могул жерде камералар бар экен, Бул камералар элдин коопсуздугу үчүн, пассажирлар жыгылып кетпеш үчүн ар кандай коопсуздуктарды сактаганга да бизге жардам берет. Быйылкы жылы Бишкекте коомдук транспорттун санын көбөйтүү пландашылууда. Азыркы учурда 4 линия ишке киргизилди. Ошол эле экология маселеси, ошол эле тыгын маселеси. Номер 1 чечими коомдук транспортту аябай көбөйттү. Бул автобус чындыгында мага абдан жакты. Караңыздарчы кандай мынакей телефонуңуз өчүп баратса, телефонду зарядтап алчу жери да бар экен. Эгерде токтогуңуз келсе, мынакей бул стоп баскычын басып коет экенсиз дагы, анан токтосоңуз болот. Жаңы келген автобустар абдан таза жана ыңгайлуу экен. Эң бул айдоочуларга ыңгайлуу болгону автомат коробкасы ыңгайлуу болду. Ар кандай тыгындардан көп чарчабайбыз. Учурда жүргүнчүлөр көбүнчө окуучулар экен, анда окуучулардын дагы оюн билели. Бекер дегенде кандай болду? Жакшы эле. Повезло. Бир күн болобу, 2 күн болобу, окуучулардын чөлтөгүндө кичине өздөрүнө калган тыйын болсо, аябай жакшы. Бекер болот. Кайра келатканда мени таанып алгыла. Кайра бекер түшөсүң. Бекер эчтеке жоқ болгондо бекер. Коомдук транспортты тандоо, велосипед тебүү, жөө басуу бул мобилдүүлүктүн башка түрүн тандоо. Андыктан мобилдүүлүктүн жаңы формаларын тандоого чакырабыз. Маанайыңыздар жакшыбы? Айсулу Асанбекова, Кадыр Султаналиев, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.